Амансыздарбы, менин катталуучуларым, кандайсыздар, жаштарбы? Бүгүн сиздер менен мен Taobalight сайты менен сиздерди тааныштырайын дедим. Азыркы учурда көпчүлүгү Taobalight сайтына регистрация боло албай жаткан учур, ошондуктан сиздер аналог сиздерге Taobalight сайтын көчүрсөңүздөр болот. Мен көчүрүп койдум, Play Market App Store'га кирип Taobalight деп жазасыздар дагы. Мына киргенде эле ушундай оранжевый кнопка чыгат. Биз буну басабыз. Басканда эле биз буга кантип регистрация болобуз? Астындагы кишинин турган сүрөтүн басабыз. Бул жерде бизде кирүүгө эки түрдүү жолу бар. Бирөө через Facebook кирсеңиздер болот, экинчиси через Google киребиз. Через Google киргенде эле бизге мындай эки, менин өзүмдүн эки Google почтам, бирөөсүн менен кирем. Оңой, через Gmail почта аркылуу деле же болбосо башка электрондук почта аркылуу деле кирсеңиздер болот. Эми суроо келет. Taobalight'тан заказ кетирсе болобу? Берки Taobal менен эмне кандай айырмачылыгы бар деген суроолорду сөзсүз жазасыздар, билем. Мен ушул жерден жооп бере кетейин. Taobal сайты менен Light'тын айырмасы эмнеде? Баалары ошондой эле, ценниктерин өзүңүздөр деле салыштырып көрсөңүздөр болот. Бирдей эле, мен өзүм проба кылып көрдүм уже. Айырмачылыгы бул поставщиктерде. Taobal сайтында азырынча поставщиктердин саны аз. Бирок эмнени издесеңиздер, ошонун баардыгы эле чыгат. Ушул сайтты аналог түрүндө колдонсоңуздар болот. Эч кандай бул жакта кымбат, ал жакта арзан деген сөз жок. Баалары бирдей эле. Бул жерден дагы сиздер менен чогуу биргеликте заказ кетирип, адрес кошкондо баардыгын сиздерге көрсөтүп берем. Менин видеороликтерим жаккан болсо, комментарий жазыңыздар десек, чындыгында комментарийлерге жооп бере албай жатам, убактым болбой жатат, ошондуктан туура түшүнөсүздөр. Башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар, лайк басканды, подписка кылганды унутпаңыздар. Кийинки сабакта сиздер менен жолукканча аман болуңуздар. Сиздер менен Такой Исакова.